Туугандар, бүгүнкү чыгарылышта катуу кыйкырып калды, жардамга деп. Анан биз бул жерден туруп эле карасам, ошо бул где-то бир 40-50 метр жерде 3 кыз чөгүп атыптыр да. Карачем көчө кичинекей кыз өлүп калды. Үчүнчү кызга менен жетпей калды, маңдайыма эле кирип кетти, ошону менен ылдый болуп эле. жерге берип, атасы, апасы, жакындары аза күтүп турган учуру. Бул адамдын өмүрү деген эң кымбат да, баарынан эме турат. Ошол коопсуздук маселесин бузган жетекчилерди, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин же болбосо борбордук орган жетекчилерин кимиси болсо дагы биз сөзсүз түрдө иликтеп жоопко тартабыз. Жана балдар чөгүп аткан ошондон болуп атат да. Салам достор, сиздер менен мен Азаке, Ээлик Суун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышта өзүңүздөр көргөндөй Ысык көл областынан уламакчы. Ушул Ысык көлдүн сезону башталары менен бир канча кырсыкка учурап турган учуру. Bunun en birden bir sebebi göl жээгинде bir dagы куткаруучу кызматкерлер көрүнбөйт. 3 өспүрүм кыздар чөгүп жаткан жерден ушулбай экен. Экөөсүн сактап калыптыр. Баягы ажал бирөөсүн сактаганга жетишпей калыптыр. Сиз биякта эмне кыласыз? Мен бул бала арендатор, ошо менин балам жанында жардам кылып жүрөт, ошонун жанына келгем, эс алып элечи. Анан кармалашып, жардамдашып, коштонгола болот Кызыл Судан. Анан ошо жанына жардам берип эле сүйлөшүп отурганбыз бул жерде, эс алып эле. Анан ошо жаш келин ушул жерде жүргөн, бир бала жетелеп. Ошол катуу кыйкырып калды, жардамга деп. Анан биз бул жерден туруп эле карасам, ошо бул где-то бир 40-50 метр жерде 3 кыз чөгүп атыптыр да. Анан ошо кийимченде отурган бир саптосканы алып эле анан жөнөдүм. Артыман ушул менин уулум мына экинчиси, тиги азыркы арендатор бала. Атам менен артыман барышты. А мен барганда уже эки кыз көмкөрөсүнөн чыгып калыптыр, уже эсин жоготуп. А бир кыз дагы колу менен чабалактап аткан. Ошол кызды биринчи тарттым. Түшүп эле экинчи кызды барып тарттым. Үчүнчү кызга менен жетпей калды, маңдайыма эле кирип кетти, ошону менен ылдый болуп эле. Анан пока жардам келгенден кийин тиги жанагы эсин жоготкон кызды саптосканын үстүнө чыгардык, капталынан неметип эле урушсан, искусственный дыхание жасаган, оозунан суу бүркүп эле анан биринчи дем алуулар кетти да. Бул ошондо килейген пансионаттын ичинен мындай кызматкерлер чыгып жардам көргөзгөн жок беле? Эч ким көргөн жок. Болгону бул жерге эл эле топтолду, ушу тегеректе элдер келди. Анан туугандары келди окшойт. Үчүнчү кызды алып чыгаарда уже туугандары чогуу аралашып, где-то бир 15 метрдей өтүп кетти. Катамарандар менен издеп атып анан чыгарды. Уктуңар туугандар, бул килейген пансионат Жетегүз районунда, Ысык көл облусунун Жетегүз районунда Марко Поло деген абдан чоң пансионат экен. Анан бул жерге дагы келип эс алыш үчүн бекер эмес. Басы деле асман чапчыйт. Ошончо акчаларды таап жатып, эмнегедир көлдүн жээгинде коопсуздук маселеси такыр каралган эмес. Бир дагы куткаруу кызматкерлери көрүнбөйт. Ал эми азыркы учурда ошол өспүрүм кыздардын экөөсү оор абалда ушу райондук больницасында экен. Бирөөнү жерге берип, атасы, апасы, жакындары аза күтүп турган учуру. Жылда ушундай кырсык болот да. Меники болду, эми мындан ары болбосун деп эмне деген ата энелер заргакшап калып атат. Бул өмүр бою чап калат да, өмүр бою эстеген сайын. Мына могу жер эле, могу жакын эле жер, ар жагы тайыз, карасаңар мында билинип эле турат. Жылда каза болот. Былтыр мына могу жээктеги каза болгон, Поляндык бала. Жылда ушундайлар болот да. Ушул Марко Полонун жетекчилерине ушул айыл тегерегиндеги жайгашкан айылдар маселени көптөн бери көтөрүп келе жатышыптыр. Бул жерде коопсуздук маселени карагыла, бул жерге спасательдерди окуткула деп. Бирок эл менен эсептешпегендей көрүнөт. Элдердин, тургундардын айтымы боюнча бул жерге ошол эле прокурорлор, ошол эле соттор жана ошондой эле бардык чиновниктер келип ушул жерге бекер эс алып кетишет экен. Эми алар эс алып кеткенде жөн эс алып кетпейт дейт. Ушундай маселелерге көздү жумуп кетет дейт. Сиздер менен мен Азаке, Ээлик Суун YouTube каналы. Ал эми биздин чыгармачыл топ Марко Поло пансионатынын ээси Павел Николаев Десятникке жолугууга сапар алдык. Жөнүм Азамат. Не поняла, что там написано, не вижу. Можно руководство поговорить? Так, подождите сейчас. Ал эми бул пансионатка ээлик кылып келген Николай Павел Десятников мурдагы Бишкек шаардык кеңешинин депутаты өз коопсуздугуна катуу кам көргөнүн көрдүк. Тегерети курчаган, жеке коопсуздугуна кам көргөн, охраналарын аралап кирген учурубузда азыр менин акыбалым өтө оор, дарыланып жатам.
болбосо сиздерге маек берет элем деп кутулду. Өзүнүн коопсуздугуна катуу көңүл бурган Павел Десятников элдин коопсуздугун такыр эле ойлобогондой көрүнөт. Бул жээкке бир күндө жок эле дегенде 500 адам келип эс алып кете турган жай экен. Баса Павел Николаевич Десятников депутаттык мандатын кызуучулардын коштоосунда тапшырган. Бир нече журналисттер Десятников Павел Орусиянын жаранын экенин аныкташкан. Ошонун себебинде депутаттык мандатын тапшырып, азыркы учурда бизнес менен алектенип келет. Ошол жердеги балдардын коопсуздугун сактоо, балдарга коопсуздукту камсыз кылуу маселеси боюнча көптөгөн кемчиликтер кетиришкен. Себеби дегенде коопсуздук сактоо маалында эч кандай бир майда чүйдө барат нерселер деген болбойт. Баардык майда чүйдө нерселерди караш керек болчу. Ошол коопсуздук маселесин бузган жетекчилерди, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин, же болбосо борбордук орган жетекчилерин кимиси болсо дагы биз сөзсүз түрдө иликтеп жоопко тартабыз. Элдин коопсуздугу эске алынбаган көлдүн жээгине кандай чараларды көрүп жатат деп жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн издеп жөнөдүк. Ишкерлик кылган жакшы дечи, бирок коопсуздук маселеси биринчи орунда туруш керек деген ойдо коопсуздугу сактабаган эс алуу борборлорун кандайдыр бир жоопко тартса болобу деген суроолорду узатып жөнөдүк. Спасатель жылда көйгөйдү. Жылда көтөрөбүз, жылда эмеге киребиз, анан эле бала чыкпайт. Биз эми договор түзүп атканды бекиттиребиз да. Силер окутуп бересиңер. Бирден бала чыгарасыңар, биз окутуп беребиз депчи. Анан ага келгенде эле тыгалып калат. Анткени кызыктар эч ким жок. Бак окуп келейин, анан ушул жерден иш алып барайын деген эч ким жок да. Уктуңуздар жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү айткан сөздөрүн. Карачы эми көчө кичинекей кыз өлүп калды. Буга дейре канча балдарыбыз өлдү. Ушу айылдан эле канчаларыбыз өлдү. Чөгүп. Бир киши жок. Канчасы ушу өзүбүздүн балдар көлдүн түбүнө сууруп чыгып, моундай канчасын сактап калды. Эми көлдүн жээгинде барсаңар эл көп, жанагынын баары эле быты сен балаң чөгүп атып, эч ким иши да жок. Аны спасатель болбосо ким карайт? Акча жок деп атпайбы, спасательдерге акча жок. Ошол жердегилерди жанагы канча киши ошол жактан жыргап атат, акча таап атышат. Жанымды багалы ошолордон алып деле бир аз процентин, такыр эмес бир. Ошолор болсо бир жайга дейре бир 2 ай барып окутуп, кандай кылыш керек, кандай кылып биринчи помощту кандай кылыш керек, ошонун баарын үйрөтүп койсо, ана жанагы вышкасы бар, вышкага отургузуп койсо карап турат да. Турновой берсе, деп. Айылыбыздын четинде Марко Поло деген пансионат бар. Ошонун жетекчиси бар, Десятник. Бул канча жылдан бери бул жерде иштетет. Жакшы эле бизнесмен. Айылдын ар кандай көйгөйлөрү болсо бизди укпайт. Ошонун милдети болчу ошол жердечи, тиги 2 спасательди коюп, адамдын өмүрүн сактап калыш. Бул адамдын өмүрү деген эң кымбат да, баарынан эме турат. Биздин айылды укпайт Сотников. Башында Жапаровго чейин крышасы бар, ушундай бир эме болчу, адам болчу да, эч кимди тиги мындай укпаган. Ошонун күнөөсү. Жерден айыл өкмөтүнүн да милдети. Ал дагы ушу кызыктар болуш керек. Адам өмүрүн кыйылбасын деп окутуп, келип сурап, Сотников бул жерде спасателиң бар, ошол жерде жүрөт. Эми баягы кырсык болбой эле калсын, адам өмүрү өлүп кетсе, экөө жооп берип калабыз деп. Мына өткөндө жана кенедеги кыздар эмнеден болду? Жанагы Марко Полону жалгыз толкун урушудай болуп, мондайдан темир тосуп койгон. Ошол жерге толкун урат, анан көлдүн ичин будуң чаңгылып, жана жер ойлат, анан жана балдар чөгүп аткан ошондон болуп атат да. Ошону алдырыш керек. Анан тегерегинин баары эле печка блок, бүт баары көлдүн ичинде деле печка блок жатат. Ошонун баарын таралаш керек болуп атат. Буну деген маселени кабыргасынан коюп, катуураак эме этпесе бул тоготпой калган. Уже тоготпой калды бул жигит. Павел Николаевич Десятников. Муну деген катуураак жесткий мамиле кылыш керек да. Болбосо бул деген анча-мынчаны тоготпой калды бул. Балдар чөгүп атат. Балдар чөгүп атат. Тигине ата энеси зыркыраган тейден калды. Жергиликтүү бийлик тарабынан дагы кемчиликтер кетип атат. Ошол жергиликтүү бийликти тоготпогон ошол жердеги жеке ишкерлер тарабынан да кетип атат да. Биринчи очередь баардык тарабынан акчадан мурун коопсуздукту, тазалыкты коюшубуз керек да. Анан акча деп эле жылына бергенде эртеңки күн бар да. Биз адам боюнча калышыбыз керек. Ошол себептен бул жерде келишимин карап чыгыш керек. Бул жерде эгер келишимди талап аткарбай
башкалар бар иштейм дегендер толтура. Десятников жергиликтүү бийликте тоготпой аткан себеби мунун крышасы тээти Бишкекте болуп атат да. Кааласа жалаң генеральный прокуратура тээти МЧС десе министерствода министрге чейин алардын баары тең тууган уруктардын баары бияка келип эс алат. Ошо эс алган эсебин актап бияктагылар кичине баш көтөрүп, мындай иретке келтир десе эле бияктагы жергиликтүү бийликти үстүнөн чоңдору басып коюп атат да. Кыс жериңерди кыс кыла деп коюп атат. А себеби ал келип бияка бекер эс алып кетиш керек. А бекер эс алганын акташ керек. Актаганда ошо бияктан басып коюп атат. Ошону дагы көзөмөлгө алалы. Жалпы коомчулук талап кылыш керек да муну. Бул биз туристтерди чакырабыз деп атабыз. Туристтер коопсуздук жок болсо кайдан келет? Туурабы? Ошол менин калыс сөзүм. Ал эми Марко Поло пансионатына атайын куткаруучу кызматкерлери жок кардарларын кабыл алууга кайсыл кызматкерлер уруксаат берген деген суроо бизде ачык бойдон калууда. Эл уксун YouTube каналы.